Эркекке эң керектүү нерсе внимание. Бүгүн эже карындаштар айтып атат, эркектер внимание бербейт, көңүл бөлбөйт бизге деп атат. Мына гүлгө суу кандай керек болсо, урматтуу эже карындаштарым, эркекке ошончолук көңүл бөлүү керек. Эмне үчүн? Сиз үйдө отурасыз, бала чакаңыз внимание кылат сизге, көңүл бөлөт, кошуна менен сүйлөшөсүз, эже карындаштарыңызга дартыңызды айтасыз, сиз үйдөсүз. Ал табып келип атканды сиз жеп атасыз. А бирок көчөгө чыкканда эркек киши ал жерде кордолот, акча табыш оңой эмес. Ал жерде кыйналат, ар кимден сөз угат, охранадан сөз угат, шефинен сөз угат, жетпегениге айлыгы дагы кечигип калат, башка болот, проблема, түйшүк, маселе миң түйшүк менен ойлонот. Эми адилеттүүлүк каякта? Сизге внимание бериш керекпи же сиз ага внимание беришиңиз керекпи? Адилеттүүлүк таразасын бирдей коюш керек. Сиз көбүрөөк внимание бериңиз. Эже карындашым, бул маселе алдыңызда бир өгүз кетип атса, күчкө толуп турат. Сиз акылсыз да, өгүздү каалагандай башкарып коюшуңуз мүмкүн. Эки жакка алдап сулдап. Копол мисал. Бирок бүгүн эже карындаштарыбызга внимание керек, башка керек, бөлбөйт дейт да, бекерчиликтин айынан бул нерсе. Үйдө бекерчисиз сааттан кечке отурасаң, күйөөңүздү тема кыла бересиз да. Жок. Ар дайым күйөөңүзгө жардам берүүнүн жолун ойлонушуңуз керек. Аны кордоштун эмес, нервин чыгарыштын эмес. Көңүл бөлүү эркектерге керек бүгүнкү учурда. Себеби проблеманын бардыгы эркектерде болуп атат. Салам.